Мен кылмыскерлер дүйнөсүндө жихад жарыялагам. Вор Камчы Көлбаевге каршы жихад жарыялагам. Ал жихадым натыйжалуу эффективдүү болуп, мен аны идеологически жеңип салдым. Конечно, бейишке чакырган шариат идеясы күчтүүбү же тозокко чакырган каралар дүйнөсүнүн идеясы күчтүүбү? Албетте, шариат эч ким жеңе алган эмес. Андыктан жеңилип калып, идеологиясы жеңилип калып тырчыган Көлбаев 2 жыл мурда мага кол салдырган, покушение кылдырган. Ал эми былтыр болчу болсо, анын өзүн, Көлбаевдин өзүн бийликтеги байкелер Жапаров менен Ташиев физически жок кылды. Аллах разы болсун азыркы бийликке. Ал эми ошол эле Камчы Көлбаев сүйгөн, кастарлап көтөрмөлөгөн мошенник аферисттерге каршы жихадым уланууда, натыйжалуу уланууда. 5 айда 70 миллион сомдун артка кайтардым. Кече болсо Мотиватор коомдук фонду мыйзамдалып Минюстан өттү. Албетте булар менин ишимдин эффективдүү натыйжалуулугун көрүп, мыйзамдуу түрдө колума печатты тапшырышты. Андыктан менин жихадым эми Көлбаевдин элита преступниктерине, мошенник аферисттерге каршы уланууда. Албетте, конечно, живой эле кычыраган түптүрүү эле акчалар Көлбаевдин чөнтөгүнөн, Акшактын чөнтөгүнөн чыгып атса, конечно, булар элита болбогондон ким элита болот? Андыктан мошеннист, аферист, ушул шакалдардын баары дагы эле менин видеомду позорлой бермесин. Анткени эмнестерге каршы жихадтамын, билип кой алам аны. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан бир хадисинде, эч качан каршы болбогула деген. Долг — это причина горя и печали и унижение деп айткан. Конечно, униженныйсыңар да. Жашынып жүрсөңөр, буйтап жүрсөңөр, көзүңөрдү ала качып жүрсөңөр, качып жүрсөңөр, силер унижен болгону ким унижен болот? Андыктан миллиондоп, жүзүңдөп жегендер алып келе баарыңар акчаңа, уктуңарбы? Ал эми менин коомдук фондум, укук коргоо фонду, мотиватор. Анткени мен мотиватормун, мотивация берем. Жашоодон түңүлүп калгандарга, депрессияга түшүп кеткендерге, карсын 4-5 жыл ала албай жүргөндөргө, 7-8 жылда ала албай жүргөндөргө бүт кайрып берип атам, иншаллах. Так что кайрылгыла мага 0509 33 32 31 WhatsApp'ым.